Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. БКМ контрагт 20 тайпасы куратордук саат. Касым Тынстановдун 120 жылдыгына карата. Куратордук сааттын темасы Касым Тынстанов кыргыз сыймыгы. Куратордук сааттын максаты Касым Тынстановдун басып өткөн жолу, ийгиликтери менен таанышат, акындын ырларын көркөм окушуп, сөз байлыгы, ой жүгүртүүсү, сүйлөө маданияты өнүгөт. Кыргыз профессорунун аткарган иштеринен тарбия алышат. Сталиндик бийликтин тушунда кыргыз элинин бир топ аймактары репрессияланган. Алардын арасында кыргыз элинин туңгуч профессору, агартуу тармагына чоң салым кошкон Касым Тынстанов да болгон. Ал кыргыз элинин улуттук жазуусун иштеп чыгууга, араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латын алфавитин орус алфавитине алмаштыруу иштерине активдүү катышып, жаштардын сабаттуулугун жоюунун үстүндө иштеген. Касым Тынстановдун өмүр жолуна назар салсак, 1901 жылы 10 сентябрда Ысык Көл облусунун Черпыкты айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимди диний мектептен алып, кийин Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебинде агартуу институтунда окуган. Ташкенттен билим алып келген соң Эркинтоо гезитинин жооптуу редактор болуп эмгектенип, 1927-30 жылдары Кыргыз АССР эл агартуу комиссары, 1928 жылы жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин жооптуу редактор болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу болгон. Касым Тынстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны да түзгөн. Чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси сыяктуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жаратат. Анын көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо да Ташкентте окуп жүргөндө гезит беттерине бир нече казакча ырлар жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде Ала тоо аталыштагы ыры 1922 жылы жазылган. Ал прозада жазган Мария менин көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси Касым ырларын жыйнагы акындын 1919-24 жылдары жазылган баардык ырлары басылган. Профессордун чыгармачылыгына дак салган Академиялык кече тууралуу, Академиялык кеченин тыянагы деген 2 макаласы болгон. Бул макалаларда Касымга карата сындар айтылып, аны улутчул деген айып тагылып, 1938 жылы репрессиялануу атылган. Кийинчерээк акталып, кыргыз 10 сомдугуна сүрөтү түшүрүлгөн. Касым Тынстанов Ала тоо. Кечиккен соң зарыгып, унутту деп таарынып, коргоол менен күн санап, жүргөндүрсүң камыгып. Күндүзүндө токтобой, түндө жатып уктабай, жолоочудан жол сурап, кургандырсың ала тоо. Баламдан кабар өчтү деп, санаймын эрте кечти деп, кагылбаган жаш балам кандай жолго түштү деп, зардап ыйлап өн салып, башыңа түшпөй күн чалып, дөңдөн түшпөй эрте кеч тургандырсың ала тоо. Айлар жылдар өттү деп, кабарсыз болуп кетти деп, катпаган балтыр баламды кимиси мерт этти деп, булуттан жуулук оронуп, ак чачың музга боелуп, көз жашың менен сай-сайды жуугандырсың ала тоо. Жаз мезгили, өз мезгилде түн баскан, ай 15-те кат жазгандай нур чачкан, бир табыш жок, жалгыз гана жар таштан, аккан булак, өмүрлүк өн салган. Бүгүнкү түн, акыркы түн сүйгөндүн, сүйүү жолдо азап чегип күйгөндүн, жыл ойногон, ай ойногон ашыктык, жаштык сырын
жаш жүрөгкө түйгөндүн. Эртесинде эки жүрөк айрылмак. Таза жүрөк дартка чалынмак, кайгырмак. Селки кетмек айлык жолго чат элге. Сүйгөн досун өмүрлүккө калтырмак. Колун берди, кош бол жаным мына деп. Колун алды, кош бол жаным көрөм деп. Айрылышты кол силкешти өмүрлүк. Ысык жашка бетин жууду кайгырып. Касым Тыныстановдун үй бүлөсү. Касым Тыныстанов жана анын жубайы Турдубүбү алар эки уул, эки кызды тарбиялап чоңойтушкан, советтик революцияга чын жүрөктөн ишенген, илимпоз, балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына билимдик жана кишимжан аттуу ысымдарын коет. Касым атууга кеткенден кийин анын жубайы Турдубүбү балдары менен аябай кыйынчылык тартат, кай жерге барбасын эл душманынын үй бүлөсү өз журтунда бөтөн адамга айланат. Ошентсе да эч кимден зар болбой, балдарын билимдүү кылып тарбияланганга жетишет. Анын чоң уулу туугандарынын эскерүүсүнө караганда атасын тарткан зээндүү бала болуп чоңоет. Ал улуу ата мекендик согуш башталганда кан майданга аттанып, ал жакта башына ок тийип, жарадар болуп келет. Ал дарыгер болууну самап, медициналык окуу жайга тапшырат. Бирок дарт кое бербей 1947-жылы энесинин жанында кыйналып каза табат. Агасы жетпеген кыялын экинчи уулу эркиндик орундатат. Ал хирургия бөлүмүн ийгиликтүү аяктап, элдердин жаман айткан сөздөрүнө карабай, райондук ооруканаларда башкы дарыгер болуп иштейт. Ал медицина илимдеринин кандидаты жана доцент намдарын алат. Сабакты бышыктоо. Касым Тыныстанов канчанчы жылы төрөлгөн? 1919-жылы кайсы окуу жайга кабыл алынат? 1920-1924 жылдар аралыгында кайсы гезит журналдарда кызматкер болот? 1932-жылы жерге бизде эң алгач доценттик наамды ким алган? 1936-жылы кандай наамга ээ болгон? Эмне себептен коомчулук арасында сын пикирге кабылды? Касым Тыныстановду ким катары тааныйбыз? Касым Тыныстанов кыргыз элинин туңгуч жазуучусу, туңгуч эл комиссары, кыргыз тилинин грамматикасын негиздеген профессор жана кыргыз маданиятынын, адабиятынын өнүгүшүнө зор таасир эткен мамлекеттик ишмер. Келечекте биз дагы ушул улуу инсан кылган иштердин канча бир пайызын аткарууга умтулалы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.